Экинчи исламдын рүкүнү бул намаз. Намаз окуу, 5 мал намазды күнүндө, түнүндө, түнкүсү ошо шам менен куптан намазы. Парс болгон күндүзгү 3 намаз багымдат, 5 асыр. Тургузу икоматис сола. Икомус сола, икомус сола, туқимус сола деп келет. Намаз окуу деп келбейт. Намазды тургуз, намазыңды толукта, намазды аткар деп келет. Ошо намазды аткарганда жөн эле сүрөт эмес. Рүкү, сажда, аттахият, салават, ассаламу алейкум. Ал эмес намаз деген. Бул жөн эле көрүнүшү да, түзүлүшү. Бул болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн намаз бул. Соллу камара айтумуни усалли. Мен кандай намаз окусам, ошондой намаз окугула деген. Мына ушул жерден биз ээрчиш керек. Эми кана намазды кандай кылабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окугандай. Кабарлары бар, хадистери бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруктары бар, намазда тыюулары бар, намаздын дагы рүкүндөрү бар, шарттары бар, мустахабтар, сүннөт амалдары бар, макрухтөрү бар. Ошонун баардыгын үйрөнүш керек. Ошондо намаз окуу эмес, намазды аткаруу, намазды чырайлуу жасоо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окугандай сыпатта окуу, кемитпестен, кошпостон, жаңылык киргизбестен, өзүнүн убагында окуу. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Чындыгында намаз момундарга өз убагында парс болунду. Эгер убагынан чыгып кете турган болсо, ал Аллах буйругандай болгон жок намаз. Себеби өз убагында окулган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралган эң жакшы амал кайсы деп. Айюла амал ахаббу илаллах. Өз убагында окулган намаз. Амма ман ятасарраф ва юсалли аля хава. Кимде ким уйкудан тургандайын окуса, кечиктирип өзү каалаган убакта окуса, бул намазы туура эмес. Лианнаху лам юсалли сала аллати амара Аллаху биха. Себеби Аллах таалам буйругандай намазды окуган жок. Аллах таалам өз убагында окугула десе, бирөө багымдаткан элем намаздын казасы бар да. Болбосо казасын окуп коем. Бешимдин убакыты асырга чейин да деп мечитте азан айтылып аткан угуп баратса деле кетип барат. Мен азыр иштеримди бүтүрүп алайын, анан окуйм. Ошентип адат болот. Кечиктирип окуган. Анан бир күнү баягы намазын чогултуп баштап окуйт кечкисин. Сүннөтүн таштайт. Баягы намаз ага Аллах сактасын бир Аллахка жакындоо эмес, намаз ага бир чарчоо. Намаз дегенде, ой, дагы убакыт болуп калды. Жаңа эле окудук го намаз деп. Намазды күткөн эмес. Ar-ruknu thalis ita'u zaka wa hiya haqqun faradahu Allahu azza wa jalla fi amwalil aghniya lil fuqara. Исламдын 3-чү түркүгү бул зекет берүү. Аллах таалам парз кылган байларга, колунда барларга, кедейлерге Аллах бөлүп берген байлык менен бөлүшүүнү. Аллах таалам Куранда Зарият сүрөсүнүн 19-аятында айткандай: "Ва фи амвалихим хаккун лисаили вал махрум." Алардын акчаларында, мал мүлкүндө суроочулардын жана муктаждардын үлүшү бар деген. Маарис сүрөсүндө 24-25 аяттарында "Валлазина фи амвалихим хаккун ма'лум лисаили вал махрум." Алардын акчаларында белгилүү өлчөмдө акы бар. Алар кимдерге? Муктаждарга, суроочуларга. Мындайча айтканда, зекеттеги чыккан акча важип зекет. Кээ бирлер чаташып ойлойт окшойт. Мустахаб, садака деп кээ бирлер мечитке берип салат экен, медресеге берип салат экен, көпүрө курууга берип салат, жолго берип салат, кайрымдуулук фондко берип салат. Болбосо ал акча сиздин акчаңыз эмес, ал акча бирөөнүн акчасы. Беришиңиз керек, бербесеңиз Аллах сактасын чоң күнөөгө түшөт адам. Ал бирөөнүн акчасы. Ошондон ал акчаны чын жүрөгү менен, ниети менен сүйүнүп бериш керек. Кимде ким ошол зекетти жокко чыгара турган болсо, бул капырга чыгат. Ва ин кана му'тарифан би вужубиха. Парс деп билсе дагы, бирок ошодон баш тарта турган болсо, бербей деле койсо болот, мындай тигиндей дей турган болсо, Аллах сактасын, иманында чоң коркунуч. Ал эми жөн эле сараңдыктан бербей турган болсо, анда исламдын мыйзамы менен эл башы аны мажбурлап болсо дагы зекетинен чыгарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда айрым мусулмандар баш тартканда, өтүп кеткендейин Абу Бакр радиаллаху анхунун хилафа учурунда согуш жарыялап күч менен алып туруп, зекетинде акчалар кеде кембагалдарга таркаткан. Тилекке каршы кээ бир мусулмандар чоң акчаны айландырса дагы ошол зекетти сурап тактап алган эмес. Зекет чыгаруудагы өкүмдөр билбейт. Айрымда жанат мечитке чыкканда 50 сом, 100 сом берип койгон менен, анча-мынча кайрымдуулук кылып койгон менен жүрө берген зекет чыгарып атам деп. Эгерде ошол байлар жанагындай миллиондорду айландырып жүрө турган болсо, ал зекетке чыгара турган болсо, бир нече деген үй бүлөлөргө чоң акча чыгат алган. $1,000,000 есебим боюнча $25,000 мындай эле чыгат.
миллиондон ашык акча чыгат. Аны кедей кембагал үй бүлөлөргө таркатса, канча деген адамдардын жакырчылыгын жоет, муктаждарын чечип берет. Amma idha kana yajhad wujubaha wa yaqul laysat zaka wajiba, kimde-kim zeketin hükümün jokko çıkara turgan bolso, bul vacip emes, biz erkindikpiz dей турган болсо, бул адам тообо кылбай өтүп кете турган болсо, иманда чоң коркунуч бар. Зекет боюнча дагы табарыңыздан да чыгат. Ошон үчүн зекет бабын жакшылап, шуруттарын үйрөнүп алыңыздар. Исламдын түркүктөрү, мындай айтканда, мусулман адамдын сырткы көрүнүшүндөгү амалдар. İçki amaldары иманда болсо, ислам сырткы амалдарында. 4-чү рүкүнү орозо. Бул бир жылда бир жолу келет. Шахр Рамадан, аллази унзила фихил Кур'ан айтылат аягында фаман шахида минкум аш-шахра фалиясум. Бул айда Кур'ан түшкөн, кимде-ким айга жеткен болсо, ал орозо тутсун. Орозону тутуу парз мусулмандарга. Кимде-ким үзүрү болуп кала турган болсо, оман кана маридан ав ала сафар, же сапарда болуп ооруп кала турган болсо, анда ал башка күндөрдү тутуп берет. Эгерде башка күндөрдө тутуп бере турган мүмкүнчүлүгү болбосо, картайып калган же болбосо оорусу айгары белгисиз кыйын абалда болсо, ал адамдар бир күндө бир мискинди тое турган тамак акчасын чыгарып берет. Исламдын 5 рүкүнүн жакшы билип алыш керек. Өкүмдөрүн, мустахабтарын, сүннөттөрүн, важиптерин, орозону бузуучу нерселер, сообун кемитүүчү нерселер, бул диниңиз. Ал эми 5-чиси ажылык. Кимдин мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, Аллах Тааламдын үйүнө баруу. Ажылыктын тилдеги мааниси көздөө, максат кылуу, багыт алуу дегенди билдирет. Ал эми шариаттагы мааниси фахуа косту байтиллахил харам ли адай манасикил хадж вал умра тaqarruban илаллах. Аллах Тааламдын үйүн көздөө, багыт алуу, ажылык, умра кылайын деп. Эмне максаты? Ажы деп айтсын деппи? Жок. Тaqarruban илаллах. Аллахка жакындайын деп. Ажылык, умра кылуу бул чоң ибадаттардан. Ажылык аткарылыш үчүн ал сөзсүз Меккеге, Каабага барыш керек. Эгерде Каабадан башка жерде бара турган болсо, башка жерде дагы ушундай кылып ажылык кылса болот, ошол жерге барып таваф кылса болот. Баланча жердин кабыры Пакистанда бар экен, Иранда бар экен, ошол жерге 3 жолу барып койсоң эле ажылыктын нерсесин алат экенсиң дейт. Ажылык, умра кылына турган бир эле жерде кылынат. Бул Аллах Тааланын үйү Кааба. Ажылыктын соонун алат экенсиң. Бир жери бар экен, барсаң умранын соонун алат экенсиң. Кээ бирлер муктаж деле эмес экенсиң, ушундай жер бар экен деп. Мысырда бир жерде Бадави деген жер бар, таваф кылышат. Иранда Хумейн деген жер бар, таваф кылышат. Кабаны айлангандай. Пакистанда, Индияда ушундай жерде да сөздөр таркап жүрөт. Аллах сактасын ушул нерселерден бир эле жерде кылынат. Ал-хаджу ашхурун ма'лумат. Ва аммал умра фа фи кулли сана лейса лаха вакт мухаддад. Себеби ажылыктын өзүнүн убакыттары бар. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 197-аят кандай. Ал эми умра болсо, калган убакта кылына берет. Бир жылдын ичинде убакыты бар, кенен. Ажылык белгилүү мөөнөттө мүмкүнчүлүгү бар адамдарга. Бул ажылыкка барыш үчүн акчага муктаж болот. Сапар оор, оңой эмес. Мүмкүнчүлүк болуш керек. Кимдин акчасы болсо, денеси да мүмкүнчүлүгү болсо, ден соолугу, ал барыш керек. Эгерде акчасы болуп, бирок ден соолугу болбосо, анда ал адам өкүл даярдаш керек. Өзүнүн жакын адамдардан бирөөнү даярдап, ал барып келет ордуна. Аллах Тааланын жардамы менен өмүрүбүздө бир эле жолу барышка важип кылды. Кимде-ким андан да ашык барам дей турган болсо, ал жөн эле нафил болуп калат. Атлам жеңилдеги бизге болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте Абу Хурайрадан айтат: "Я юханнас, о адамдар, код фарадаллаху алейкумул хаджа фахаджу." Эй адамдар, силерге Аллах Таалам ажылыкты парз кылды, ажылык кылгыла дегенде бир адам айтты: "Акуллу ам я Расулуллах?" Ар жылында ажылык кылабызбы десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам унчукпады. 3 жолу сурады, унчукпады Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үчүнчүсүндө айтты: "Лау култу наам ла ваджабат ва ла мастатаатум." Эгерде ооба десем, важип болуп калмак ар бир жылда ажылык кылууга. Фахади арканул хамс вал хадж маал умра. Мына ушул исламдын 5 түркүгү. Хадж жана умра деп те келген. Кээ бир риваяттарда. Исламдын түркүктөрүн айтканыбыздын себеби Жибрил периште келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: "Ислам деген эмне?" деп. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул исламдын 5 түркүгүн айтып берди. Биз ар бир түркүгүнө кыска токтолдук. Мусулман адам жакшылап дагы сабактарды ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах кенен окуп үйрөнсүн, намазды үйрөнсүн, орозону үйрөнсүн, зекетти үйрөнсүн, ажылыкты үйрөнсүн. Кимде-ким ушу ажылыкка барам десе, ажылыкты үйрөнүш мойнуна важип болот. Кимде-ким акчасы бар болуп, зекетке акылуу болсо, сөзсүз зекетти үйрөнүш важип болот.
бирок көпчүлүк адамды үйрөнө турган, бекем үйрөнө турган бул шахада ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, намазды, орозону жакшы үйрөнүш керек. Ушулар дээрлик бардык адамга парз. Зекет менен ажылыктан айырмаланып. Ал эми ажылык, зекет кимдин акысына мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, алар кайда үйрөнүш важип.